Саламатсыңар балдар, бүгін 37-ші беттегі бөлім бойынша қайталау деген бетте төз қарағыла жаратылышты қорғоо, мекенді қорғоо дегені қандай түшүнөсүңөр? Бұл бөлімде қайсы чыгарма силерге көбүрөөк жакты? Атап айтып бересиңер, а? Чын эле дарактарда ыйлаш мүмкүнбү? Ыйлайбы, ыйлабайбы? Ал кайсы чыгармада болчу балдар? Адамдар күйүмдүүлүктү чыйырчыктардан үйрөнсөкчү дегенди кандай түшүндүңөр? Чоң ата Койлега кайсы чөптөрдү тааныштырды? Ал кайсы чыгармада эле? Жок, азындырын жаттаганбыз, балдар? Кана ошону дагы бир айтып бергилечи. Ырдын автору ким болчу? Мына ушуларга жооп бересиңер.